Буга батпайт кыргыз. Улуу кишини алып келип деле балдарга кошуп койсоң, өзүнчө отуруп калат да. Жана кинодо деле айылдык кишини алып келип шаар кылып койсо эле, ой, жалгыз болсо деле үйгө барып жашайынчы дейт го. Короом эмне болду? Айылда аксакалдар бар эле деп эле. Кемпир өлүп калган абышканы алып келсең деле. Анысы кандай улуу кыргыз батпайт. Бул пендечиликке. Улуу кыргызды, Кудайды тааныгандай улуттар тааныш керек. Бул доор башка турбай, бул алтын доор, кыргыздын доору. Кыргыз улуулукка калыптаныш керек. Жалганынан кетиш керек. Жалган айтылган жерде жакырчылык болот. Периште келип жалган айтса, чатак болот да. Жаман сөз айтылган жерде кут качат. Мына экөөнүн. Ушак айтылган жерде умай эненин каарда калат. Ууру болгон жерде 10 эсе чыгым тартат. Мына ошо сыяктуу сыпаттардан кетиш керек. Чыныгы сөз, чыныгы иш, чыныгы күчүң менен жаша. Ошондуктан бизге жукпаган боёктап келип чаптабай эле коелу. Пала мамлекет минтип жашап атыптыр депчи. Жашап аткан жок, алар куурап бүтүп атат деп түшүнгүлө. Өнүккөн мамлекет бүтүп атат деп, такалып атат, бүтүп атат деп. А кыргыз возрождение болуп атат, жаңыланып атат. Өсүп атат, өйдөлөп атат. Издеп атат бир нерсени, ошон үчүн падышаларым кола үйүп атпайбы? Şu bir 10 minut vaktisiz kalıptır, жооп кылалы. Алайдагы Зүлфия сиз үчүн ким? Алайдагы Зүлфия карапайым элден чыккан касиеттүү кабарчы аял. Адам атаны ошо көргөн. Адам ата көрүнгөндө анын эсинде болсо, ошол жердеги илим алгандардын эсинде болсо, ага ушундай берилген. Сен жазып гана коесуң деген. Бул чындык. Дүйнөнү жетектөөчү, бул илимди ачык алып чыкчу, кыргызды башкаруучу, дүйнөгөнү башкаруучу адамды биз башка жакта даярдап атабыз деген. Анан булар издеген. Көп адамдар барган. Анан ушу биз мен көктөн буйрулгандыктан ошол аяндар мага өткөн. Зүлфия эле мага илимин өткөргөн эмес. Мага көп адамдар. Аларга да айтылган, мисалы Эргешбай атага дагы. Окшош эле берип атасың го десе, сен жаза бер, архив менен берип атабыз сага дептир. Анан сен жаза бер, буну алып чыкчу адамды биз башка жакта даярдап атабыз деп. Эргешбай ата да издеп келген. Мен баламды таптым, ал бул деп. Унутуп калбаса. Ошо кишинин биринчи аян, экинчи аян, үчүнчү аян китептерин мен кошо чыгарып, кошо элге бүгүнкү күндө таратып атам. Азыр 4-чү, 5-син каратып атам. Мына көрдүңүзбү? Бир адам алып чыгат. Мен үчүн бүгүнкү күндө Зүлфия мен үчүн пир эмес. Зүлфия өзү да жазган. Менин жашоого жаралуу максатым жазып гана коюу экен деп. Бул меники эмес, бул сиздики экен деп. Кийин батышка чыгаарда дагы мен бул илим кимдин намынан чыгат десем, өзүнүн кол жазмасы турат. Биз аян алганыбызды, анан ошо экөөбүз эки жака, эки жака кеткенибизди бүгүнкү күндө сиз жоопкер экениңизди жазыңыз делген. Ушул энебиз мындайча айтканда, бир эне аталган бир кезде ата аталган. Ал бир учение болгон а жерде. Мындай баягы настоящий согуш болбой эле бир учение болуп анан тренировка болгон ошо алайда көп нерселер бул көп адамдар кандайдыр бир деңгээлде өскөн, кандайдыр бир деңгээлде түшүнгөн. Ал жерде элчилик жакшы болбогондуктан көп адам өспөй калган. Ошол Зүлфия да бүгүн илим алып, адам этапка отурса жакшы болот эле. Ал киши мага бир мындай кат жазып бербегенине 3 жылдай болуп калды, бир кагаз жөнөтпөгөнүнө. Андан кийин мен өзүм экран, өзүм жазып калгам, өзүм көрүп калгам, эмнеге деп ойлойм да. Ишенич өзүмө келиш үчүн ошондой болуптур. Ал киши ошо илимин өткөргөндө билдирүүсү бар. Мага 40 жыл кызмат кылган керемет күчтөр сизге өтүп кетти деп.
Анан эми биз ал кишини кароого алып коюшубуз керек. Эмгегин баалап коюшубуз керек бир пенсионердей. Ошо адам сыпатка өтө албагандыктан кээде жакшына мамиле кылсаң, аркаңан жаман сөз айтып коет. Анан көңүлүң ооруп, ушу бир ак карадан чыгып алса болот эле ушул энебиз. Ушу бир ордуна отуруп алса энедей эле сыйлайт элек бир пенсионердей деп, анан ичибиз муздап отуруп калат. Жаскан бир тыйын. А эң башкысы аткарган, алып кеткен бул татаал. Мен өздөрүнөн сурагам, силердин ишиңер жеңилби же меники жеңилби десем, жок, сиздики өтө оор делген. Мен сыйлайм. Ошо тарткан түйүшүк үчүн ал кишини. Бирок мен пир тутпайм. Ушу көңүлүм чогуп жүргөн кезде мен ошо кишиден көп нерсени күтүп жүрсөм, бир дух бергенге жарабады. Тетирсинче аркабыздан жаман сөз айтып, анан ошондо ойлодум, мен ойлодум. Периште учкандан кийин адам пендеге эле айланып калат турбайбы деп. Мен сыйлайм ал кишини. Мезгили келер, кароого аларбыз, пул берербиз, үй саларбыз жана башка. Бирок ал экөөбүз бири-бирибизди карашып эле пул берип, анан ага үй салып жүрө берсек, дүйнө не болот? Кыргыз не болот? Каражатты башка жакка куротушубуз керек, убакытты башка жакка куротушубуз керек. Мына менин принцибим ошондой. Ал киши дагы Арыстан Алай көктөн буйрулганын ал да киши жазган. Эргешбай ата да тактаган Арыстан Алай көктөн буйрулганын. Арыстан Алай жалгыз ок экенин ал киши да билет. Ошону эсинен чыгып кетет. Ошол Арыстан Алайды жакшы таанып алса, өзүнө да жакшы болот эле. Алтын доорго өткөндө телефон жана башка техникаларды колдонобуз. Техника деги эле могу машинабы жана башкабы адамдын түйүшүгүн жеңилдетип келди, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Бул жакшы, аябай жакшы. Плюс бул. Бирок муну колдонгонду билиш керек. Телепатия болот деп коет. Бирөөнүн оюн бири окуп калат, жөн эле мындай ойлоп калса, адам түшүнүп калат делет. Бирок ал деңгээлге жеткиче да көп бар го. Өскөнгө чейин. Бирок мына мен кичине техника колдоном, бирок терең түшүп кетпейм. Чукулап отуруп албайм. Байланып албайм. Тетирсинче сен эмне өссөң, техника ошону көрсөтөт. Биз дүйнөнү кантип тегеретсек, техника ошону көрсөтүп берет. Карыздан кантип кутулсак болот? Ушу каражатың бул касиетиң болбогондуктан болот. Бул бир кыры. Экинчи кыры, ушу карызга түшкөндө адамда бир толгонуу болот, ойгонуу болот, могу клеткасында бир сыноо болот. Мунун кырлары көп. Анан эң башкысы мына бул жерде берилип атпайбы? Адам көккө айлангыча ден соолугунан, мал пулунан, бала чакасынан жүзүн карартып коет, сөзүн өтүмсүз кылып коет деп. Ошол улуулукка калыптанбаганда анан карыз болот. Бул менин башыман да өткөн. Мен бир жылдары $1 миллион карыз болуп калгам. Бар, бирок ошо сурулушка тияка бияка кетип. Биринчи оюм эле карыздан кутулайын деп ойлогом, бирок ал болгон жок. Мен улуулукка канчалык иш гезитке акча короттум ошол убакта деле. Чуркадым абыл, анан кийин анан кутулдум. Анысы кандай? Ушу бир жерден кармайт. Улуулукка калыптансаңыз кутуласыз. Паспортко кыргызылууту жазылбай калганда кандай карайсыз? Кийин жазылат бул. Буну ошо дүйнө бир тегиздеп салуу үчүн мамлекет башчы Атамбаевка айтылган. Мамлекет башчы Атамбаев ошону жоюп, анан ошол дүйнө эли мектеп салгангабы же да бир нерсеге бир ушундай бир каражат жагынан жардам кылган. Бул кыргыз деп паспорт алгандар көбөйөт деп берилет. Биринчи бул ким? Бул кыргыз. Анан жашы, анан аты болуп кетет да. Эң биринчи бул ким дегенде кыргыз деген аты болот. Фамилия анан жүрүп отуруп, анан туулган жыл, анан акырында улут деген жерге кыргыз эмес. Биринчи улуту кыргыз. Анан аты, жөнү, анан жашы, анан жана башка данные жазылыш керек. Бул өз ордуна келет. Улутту жазылат.
Биздин үй бүлөдө балдарым ынтымакка келбей жатышат, карыздан чыга албай жатабыз, кандай кеңеш бересиз? Мына пикир келишпестик улуттар аралык. Сиз улуулукка, үй бүлө улуулук өтмөйүн ушул болот. Ушу эне ата күнөөлүү. Эне ата улуулук өтсө эле аурасы тазарат, үй бүлөсү жакшырат. Адам карарганда үй бүлөгө, табиятка таасири тиет. Керек болсо күнөө болуп жазыла берет дейт. Акка айлансаң, аалам күчтөрү келип коштоп берет. Ошондуктан бул бир кыры. Экинчи кыры болсо ошол эми ошо бир туугандар, бир тууган болбо дейт. Бир тууган ошентип сиздин касиетиңизди тааныбай каршы чыкканда күн болот. Мына бизге да, мага дагы, лично мага дагы ошондой бир туугандарым ошондой мамиледе болгон. Бирок ошо күйүп кетерин кийин түшүнөт. Урматтуу журтум, сиздин сөзүңүз мүрөктүн суусу. Бул сөздү түшүнгөн адам аны ичкен болот. Мүрөктүн суусун ичкен адам түбөлүк жашайт. Бул сөздү баардыгы түшүнө бербейт. Кудайга жаккан адамдар үчүн бул түшүнүк берилет. Бар болуңуз, баардыгы түбөлүк жашоо издей бербейт, анткени ага акылы жетпейт. Мына урматтуу журтум, кээ бир адам мына ушундай астык өсүп атат. Кээ бир адам ушу улуулукка калыптанып атат. Келиңиздер ошо бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн түшүнүгүнөн, бирөөнүн керек болсо түшүнөн дагы сабак алып жашайлы. Бул эфирдин аты Кут, менин атым Арстанбек Абдуллаев. 2-4 күнү кечки саат түз эфирде жолукканча жаныңыздар ак, көкүрөгүңүздөрдү жаз байырлап, өзүңүздөр улуулукка калыптанып алыңыздар.